Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге жакында, тактап айтканда 26 октябрь күнү Абу-Даби шаарында өтө турган UFC 308 турниринин алкагында беттешке чыга турган кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулунун беттешине кайрылып өтөбүз. Атаандашы канчалык күчтүү, аны жеңүүгө болгон мүмкүнчүлүк канчалык, алдыда кененирээк изилдеп көрүүгө аракетибизди жасайбыз. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун эки белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Кыргызстандык UFC мушкери Мыктыбек Оролбай уулу октябрда аталган промоушендеги 3-чү беттешине чыгат. Буга чейин ал 2023 жылдын 18 ноябрында UFC лигасында дебют кылып, андан кийин май айында Бразилиядагы UFC 301 турниринде Элбес Бреннер менен беттешкен. Артта калган эки беттешинде тең атаандаштарын ишенимдүү түрдө утуп алган Мыктыбек Оролбай уулу UFC'деги потенциалы мыкты болгон мушкерлердин катарында турат. Бул жолу анын алдыдагы атаандашы польшалык 32 жаштагы Матеуш Ребецки болот. Келиңиздер, бул атаандаш канчалык күчтүү, аны менен кененирээк таанышалы. Матеуш Гребецки үстүдө айткандай 32 жашта. Буга чейин 21 беттеш өткөрүп, анда 19 жолу жеңишке жетсе, 2 рет жеңилген. Акыркы беттеши май айында өткөрүп, анда Диего Феррейрага жеңүү ызасын тартып калган. Бирок ага чейин Матеуш Ребецки 2014 жылдан бери жеңил элек болчу. Ал аралыкта жалпы 16 беттеш өткөрүп, баарында тең ишенимдүү жеңишке жеткен. Ал UFC уюмуна 2022 жылы Dana White Contender Series турниринен өткөн. Негизги лигадагы дебютун 2023 жылы январда баштап, алгач Ник Фьоре, андан кийин Тажикстандык Лоик Раджабовду утуп алган. 3-чү беттешинде Робертс Росевелт менен беттешип, аны дагы ишенимдүү түрдө уткан жайы бар. Бирок акыркы беттешинде үстүдө айткандай бразилиялык jiu-jitsu чебери Диего Феррейрага жеңишти тарттырып койду. Бирок ал беттеште дагы упайлар жаатында Ребецки атаандашынан кем калган эмес. Матеуш Ребецки негизинен көпчүлүк польшалыктар сыяктуу бутка туруу абалында беттеш өткөрүүнү жактырат. Бирок ага карабастан күрөштө да өтө мыкты. Ал бир беттеште орто эсеп менен 4 тейкдаун жасайт. Бул албетте Хабибтикине жетпесе дагы жогорку деңгээлде күрөш аларынан кабар берип турат. Ал эми 26 жаштагы Мыктыбек Оролбай уулуна келе турган болсок, буга чейин кыргызстандык мушкер жалпысынан 15 беттеш өткөрүп, анда 13 жолу жеңишке жетип, бир жолу жеңилип, бир жолу тең чыккан. Ал акыркы жолу 2020 жылдын декабрь айында калыстардын талаштуу чечиминен жеңилгенден кийин 8 беттешин катарынан ишенимдүү түрдө утуп келе жатат. Үстүдө айткандай UFC уюмунда 2 беттеш өткөрүп, алгач Урош Медичти, андан кийин Элбес Бреннерди ишенимдүү түрдө утуп алган жайы бар. Мыктыбек Оролбай уулу дагы атаандашы сыяктуу туруу абалында дагы өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө алат. Жана анын ишенген мыкты жагы албетте тейкдаундар. Тактап айтканда күрөш. Буга чейин Элбес Бреннер менен болгон беттеште Мыктыбек Оролбай уулу 17 жолу тейкдаун жасоого аракет кылып, анда 5 жолу ийгиликтүү ишке ашырган. Базалык жана стилдик жагынан эки мушкерде окшоштук байкалат. Ага карабастан Мыктыбек Оролбай уулу өзүнүн өзгөчө физикалык жөндөмү менен атаандашына караганда бул жолу дагы мыкты болуп чыгат деген илгери үмүтүбүз бар. Абу-Дабиде көп убакытта Кыргызстанга, ошондой эле КМШ элдерине өтө кызыктуу турнирлер өтүп келет. Бул жолу UFC 300 турниринин башкы беттешинде грузиялык Топурия менен АКШлык Холлоуэй жарым жеңил салмак чемпирдигиндеги титулдук беттешин өткөрөт. Андан сырткары кыргызстандыктарга абдан жакшы таанымал Нурсултан Рузибоев, дагы бир мыкты мушкер Татарстандык Ринат Фахреддинов менен беттеш өткөрөт. Ошондой эле Шарабудит Кайман ысымы менен таанылган Шарабуди Магомедов Армен Петросян менен беттешет. Дагы бир кызыктуу беттеште Магомед Анкалаев Александр Ракич менен, ошондой эле Роберт Уитакер Хамзат Чимаев менен беттеш өткөрөт. Чындыгында Холлоуэй айтмакчы, бул 2024 жылдагы эң күчтүү турнир болот. Андыктан бул турнирде өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө кыргызстандык мушкерибизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мыктыбек аны колдон чыгарбайт деген ишеним чоң. Достор, Мыктыбек Оролбай уулуна алдыда күтүлүп жаткан маанилүү беттешинде ийгилик каалайбыз.
Эми ким жеңишке жетет деген кыска суроого келе турган болсок, алдын ала кандайдыр бир сөз айтуу кыйын. Ага карабай, көпчүлүк эксперттердин ою боюнча кыргызстандык мушкер атаандашына караганда жеңишке жакыныраак көрүнүп турат. Эми сиздер менен коштошобуз, сак саламатта болуңуздар.